Шаарыбыздагы негизги көчөлөрүнүн бири болгон Курманжан Датка жана Ленин көчөсү. Курманжан Датка көчөсүнүн тарыхы узун. Тагыраагы 3 доорду башынан өткөргөн көчө десе да болот. Бул көчөнүн жаралыш доору колониялык доорго туура келет. Орустар 1876 жылы Кокон хандыгынын жоюп, бул аймакты басып алгандан кийин Кокон хандыгынын ордуна Фергана облусун түзүп, анын курамында Ош уезди түзүлгөн. Ал учурда Ош шаары ошол уездин борбору болуп калган. Бул жылдары эрте жаздан баштап орустар келип отурукташа баштаган. Албетте алгач аскер адамдары келишкен. Андан соң соодагерлер, көпөстөр, жөнөкөй жарандар акырындап келе башташты. Үйлөр салынып баштаган. Ошол себептен Ош шаарында жаңы шаар, орус бөлүгү деген түшүнүк пайда болгон. Бул тагыраагы эски шаар жана жаңы шаар эле. Кызыл китепке кирип, кыргыз мурастарынын бири аталган Айтылуу Сулайман тобу дагы дал ушул көчөдөн орун алган. Ошондой эле ал жерде Алымбек Татканын айылы 3 кабаттуу боз үй да келген конокторду күтүп турат. Орустар бул жерге келгенден кийин мына ошол Сулайман тобунун түштүк багытында Ак Бураан агымына каршы азыркы Араванская деп коебуз го, ошол жерден бир аз түштүгүрөөктө, эми азыркы шаардык оорукана турган жерден баштап ошо түштүк багытта аймакты алышкан да. Эми мындай мыйзамдаштыруу максатында формалдуу түрдө бир кичинекей акча төлөшүп, ошол мурда бул жер жергиликтүү элдердин эгин аянттары болгон, ошол жерди алып, анан жаңы шаарды кура башташкан. Кура баштап, алгачкы имараттар түшө баштаган. Эң биринчи ошол солдаттар үчүн казармалар, лазареттер, анан кийин көпөстөрдүн үйлөрү, жеке менчик үйлөр. Ошол учурда эки негизги көчө салынган. Анын биринчиси азыркы Курманжан Датка көчөсү. Ал көчөгө Орто Азияны, анын ичинде Кыргызстанды басып алууга чоң салымын кошкон орустардын аскер генералы Скоблевдин аты коюлган. Бул көчөнүн пайда болуу доору дал ошол 1876 жылдан башталат. Шаары болуп калган. Анан ушул эле көчөгө мындай параллель, мына биз турган азыр эми Ленин көчөсү болуп калды. Ушул көчө салынган. Бул көчөгө дагы орус аскер адамы генерал Абрамов дегендин ысымы берилген. Бирок бул жерде кызыгы, башында бул көчөгө Абрамовдун ысымы берилген менен кийинки документтерде, архивдик документтерде бул көчө башкы көчө, главный көчө деп документтерде аталып жүрөт да. Кийин бул көчө мындай расмий документтерде эмнегедир Абрамовдун аты менен аталбай калган. Ушул нюансты дагы биз дайыма эстеп жүрүшүбүз керек да. Учурда Ош шаарынын Курманжан Датка көчөсүндө бир топ ири ишканалар, окуу жайлар, эс алуучу жайлар, мектептер, бала бакчалар орун алган. Күндөн күнгө заман өзгөрүп, өнүгүү жолунда болгондуктан аталган көчөдө да бир топ өзгөрүүлөр, өнүгүүлөрдү байкоого болот. Курманжан Датка көчөсү негизинен мына достук тарапка кетип атканда Ош шаардык майы деп коет, биздин жол коопсуздугун, көзөмөлдөө коопсуздугунун жанынан баштап ошол жерде айланма бар, айланмадан баштап Сүйүнбаев көчөсүнө чейин аралыкта жалпы узундугу мен азыр так эсимде жок, болжолдуу эсеп менен бир 5,5-6 километрди түзөт. 5,5. Курманжан Датка көчөсү эме мен билгенден бир 20 жыл мурун капиталдык ремонттон өткөрүлүп, асфальт тошоо иштери жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күндө көчөнүн абалы эми жакшы, эл аралык талаптарга жооп берет дебесем дагы, бирок канааттандырарлык деңгээлде. Азыр бизге ушундай тапшырма келип атат. Ош шаарынын мэрі Бактыбек Жеңишбековдун тапшырмасы келип атат. Курманжан Датка көчөсүн кеңейтүү боюнча. Ал боюнча биз азыр долбоорун биздин адистер иштеп жатат. Кудай буйруса, анын долбоору толук чыгып калган болсо, канча метрге чейин кеңейтилет, аны дагы алдыда көрө жатабыз.
Эчендеген кылымдарды артка калтырып, доордон доор ашып жашап келе жаткан Ордолуу Ош шаарындагы көчөлөрдүн да тарыхын айта берсе терең. Кыргыз элине аттын кашкасындай таанылган, тарыхта өзүнүн атын алтын тамга менен жазып калтырган баатыр энебиз Курманжандатканын атын алып жүргөн көчөнүн кыскача тарыхы мына ушундай болду. Сүйүта Кадырбек кызы Сыймык Жолдошбай уулу, Ширин Тоймонбетова, Кутман таң.